Satылар. $100 мына экөө түйі. Арзадан төледі балдар, бұл балдар. Могу эки жыланды кече кабырдын ичинен чыгыптыр. Ошо бир балдар билбей кармап алышыптыр да ошону. Бирөө ак жылан экен, бирөө кара жылан экен да. Кабырдагы жыландар экен. Кудай сактасын. Карасаңар ошо башкача жылан. Муну күрөк менен чапса ташка тийгендей тарс этип үн чыгыптыр да. Өлтүрөбүз деп күрөктү үстүнө коюп тепсе ошо таштай болуп немете албай коюшуптур. Бир аксакал өзүнүн элине чыгып, "О элдер, эл журт, калай калк. Мусулман эместер дин душмандары келип жатат. Өздөрүнүн амалдарын, амал көйлөрүн бардыгын кылып жатат. Эдет болгул, абайлагыла" деп кыйкырса, мынау аксакал баягы эле дежурный сөзүн баштады деп бардык элдер тарап кетет. Эртеси күн дагы "О эл журт, калай калк. Биздин арабызга өзүнүн адамдарын киргизип жатат. Туура эмес дин душмандары туура эмес иштерди кылып жатат" деп өзүнүн сөзүн баштаса, дагы эле баягы сөзүн баштады деп элдер тарап кетишет. Үчүнчү күнү аксакал чыгып, "О эл журт, сиздерге бир окуя айтып берейин. Бир адамдын бир эшеги бар эле. Эшегини мине берип, бели жара болуп кеткен, жаракатка учураган. Бирок ошо эшекти бир адам арендага алганы келип сурайт. О аксакал, эшектин ээси бул. Бул эшегиңизди арендага берип турсаңыз, жумушумду кылып алайын, башкамды кылып алайын" деп сурап келди. "Макул улум, ала бергин" деди ал аксакал. Бирок көлөкөсүн таштап кеткин деди. "Эшекти ала бергин, бирок көлөкөсүн таштап кет. Мен сен эшектин көлөкөсүн арендага берген жокмун" деди. "Кантип эле? Эшекти арендага алгандан кийин көлөкөсү дагы меники болот. Кандайча сиз эмне деп атасыз" дейт аксакалга. "Мен эшекти берип атам арендага, көлөкөсүн таштап кет" дейт аксакалга. Ошентип экөө талашып тартышып казыга келет. Казыга келип, "Бул эшекти мен арендага алдым, көлөкөсү дагы меники болот" деди. Аксакал "Жок, бул эшекти мен арендага бергенмин, көлөкөсү менде калыш керек" деди. Ошол учурда аксакал сөзүн бүтүрдү да, "Мен үйүмдө жакшы жумушум бар, ишим чыгып калды, эртең окуянын жарымын айтып берем" деп үйгө кетип калды. Анан адамдар "Кайда кетип атасың? Токтогун, эмне болуп кетти? Көлөкөс кимде калды? Эшекти же кайра берди" деп жообун айтып коюп кеткин деп элдер сурап калышты. Ошондо аксакал карап туруп, "Мен 2 күндөн бери элибизге, журтубузга миңдеген душмандар келип жатат. Туура эмес багытты иштерин жүргүзүп жатат. Жакшы адамдарыбызга жаман нерселерди кылып жатат. Жаман адамдарды бийиктетип көтөрүп жатат десем, силер маани берген жоксуңар мага. Эми арзыбаган эшектин көлөкөсү силерге кызыктуу болуп калдыбы" дейт. "Чындыкты угушту каалабадыңар. Эми эшектин көлөкөсү силерге кызыктуу, интересно болуп калдыбы" дейт. Урматтуу сапарлаштарым, урматтуу жердештерим, урматтуу мекендештерим, пайгамбар өз осуятында мындай дейт: "Ким доомат кылса, бирөөгө провокация кылып, доомат кылып айтор, бирөөгө доомат кылса, болбогон кылбаган ишин кылды деп зулум кылса, ал зулум чекмейинче, доомат кылынмайынча бул жашоодон өтпөйт, өлбөйт" дейт. Ким зулум кылса, бирөөгө доомат койсо, ал ошол абалга өзү түшмөйүнчө бул жашоодон өтпөйт дейт. Биздин динибиз эң таза аруу дин. Биздин динибиз эң аруу таза дин. Буну жөнөкөй бир мисал менен түшүндүрүп берем силерге. Мисал үчүн мен эң чоң кылмышкермин. Жаштардын тили менен чорныймын. Мен миллиондогон, миллиарддаган акчаларым бар. Ал акчаларга мен көптөгөн полицияларды, башкаларды акчама сатып аламын. Мен ошол даражага жеткенге чейин миңдеген адамдарды өлтүргөнмүн.
же дагы сандан дагы көбүрөөк. Эми элестетсеңиздер, бул кылмышка тартылып, миңдеген кыйынчылыктар берилип, анын агырда атылып өлтүрүлсө, ал бир адамдын өчү алынган болот андан. Ал бандиттен, менден бир адамдын өчү алынган болот. Бирок калган 999 адам эмне болот? Бул миңдеген, андан дагы көбүрөөк адамдарды өлтүрдү. А бул жалгыз жан болуп атат. Бир жол автоматтын огу ага таасир береби? Ошондо жалпы түзмө-түз теңдик бул жерде болобу? Албетте жок. Ошон үчүн бизде бейиш менен тозок бар, урматтуу мусулмандар тууган. Тозокто тирилет, кайра өлтүрүлөт, тирилет, кайра өлтүрүлөт. Аллах Таала өтө кыйнап, азап берип өлтүрүлгөндөн кийин кайра жан берет Аллах Таалага. Андан кийин дагы кайра кыйналып өлтүрүлөт. Ошондой кыйнак азаптар менен теңдик болот. Ошон үчүн бейиш, ошон үчүн тозок бар. Бүгүн дагы урматтуу мусулман тууганым, акчага сен өтө көп нерсени сатып алышың мүмкүн. Аны муну сатып алышың мүмкүн. Бирок чындык күн, чындык тараза келген күнү ал учурда бары жок бирдей болот. Ал учурда бардык теңдик болот. Ал учурда эч кимди алдай албайсың. Эч кимди акчага сатып ала албайсың. Ал жердегилер акча албайт. Ал жердегилер алданбайт. Ал жердегилерге сенин мансабыңдын кызыгы жок бир грамм. Ошондуктан урматтуу мусулман туугандарым, эч кимге доомат кылбагын, сен доомат болуп каласың эгер кылсаң.